Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети Жалал Абад колледжи, экономикалык юридикалык бөлүмү. Дүйнө тарыхы предмети окутуучу Кудайбердиева Айжан Кадыржановна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Түштүк Батыш Азия өлкөлөрү: Афганистан, Иран, Туркия. Сабактын максаты: Афганистандын маанилүү тарыхый окуялары боюнча маалымат алабыз, Иран Республикасынын маанилүү тарыхый окуялары, маданиятынын өзгөчөлүктөрү менен таанышабыз, Туркия Республикасынын тарыхында Мустафа Кемалдин ордун билебиз. Күтүлүүчү натыйжалар: Афганистандын маанилүү тарыхый окуяларын жана Афган согушу боюнча билесиңер. Иран Республикасынын маанилүү тарыхый окуялары, маданиятынын өзгөчөлүктөрү менен таанышып түшүнөсүңөр. Түркия Республикасынын тарыхында Мустафа Кемалдин ордун билесиңер. Афганистан Азиянын ички бөлүгүндөгү өлкө, борбору Кабул шаары, мамлекеттик түзүлүшү республика, аткаруу бийлиги президентке жана премьер-министр башында турган өкмөткө таандык. Маанилүү тарыхый окуяларына кайрылсак, афгандардын алгачкы феодалдык мамлекети болгон Дурани дөөлөтү 1747-жылы түзүлүп, 18-кылымдын аягына чейин өкүм сүргөн. Дурани дөөлөтүн Ахмад Шах негиздеген. Кийинчерээк Дурани дөөлөтү көз карандысыз майда эликтерге бытырап кеткен. Ошондон пайдаланган Англия Афганистанды басып алганга 2 жолу каттуу аракет жасайт. Бирок 2 жолу тең афган элинин каршылыгына учурап, өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болот. Акыры 1879-жылы Ганнама келишими жана 1880-жылдагы макулдашуу боюнча Англия Афганистандын өзүнүн вассалына айландырып алат. 1880-1901 жылдары башкарган Абдурахман эмирдин тушунда азыркы Афганистандын чегинде феодалдык абсолюттук типтеги борбордошкон мамлекет калыптанган. Абдурахмандын уулу Хабибулла эмирдин башкаруу жылдарында Англия Афганистандын көз карандысыздыгын жана эгемендүүлүгүн тааныган. 1921-жылы Афган-Совет достук келишими түзүлгөн. 1919-жылы бийликке келген Аманулла хандын өкмөтү соода-саттыкты, өнөр жайды, транспортту өнүктүрүүгө, салттуу мусулман билим берүүсүнөн тышкары светтик билим берүүнү киргизүүгө багытталган бир катар реформаларды жүргүзгөн. Ал эми Мухаммад Надир Шахтын тушунда 1931-жылы советтик Афган бейтараптуулугу жана өз ара агрессияга каршы келишимге кол коюлган. Ошондой эле алгачкы улуттук банк түзүлгөн. Закир Шахтын мезгилинде 50-70-жылдары бир катар заманбап өнөр жай жана энергетика тармактары түптөлгөн. Шоссе жолдору, аэродромдор, суу порту, сугат курулуштары курулган. 1973-жылы Закир Шахты анын жакын тууганы Ханзада Даут хан тактыдан түшүрөт. Ал Афганистанды республика деп жарыялап, жеке бийлигин орнотот. Тилекке каршы Даут хан бийликке келгенден кийин анын көпчүлүк реформалары ишке ашкан эмес. 1978-жылы Даут ханга каршы элдик демократиялык деп аталган партия мамлекеттик төңкөрүш жасайт. Натыйжада Даут хан үй бүлөсү менен өлтүрүлөт. 1978-жылдан баштап мамлекетте жарандык согуш башталган. 1979-жылы өлкөдө абал өтө курчуйт. Бул абалга премьер-министр Najibullah Amin президент Таракини күнөөлөп өлтүрүүгө буйрук берет. 9-октябрь күнү Тараки жаздыкка тунчуктурулуп өлтүрүлөт. Ошентип 1979-жылдын 25-декабрында Афган өкмөтүнүн ар тараптан жардам суроосуна жооп кылуу максатында советтик армиянын биринчи бөлүгү Афганистанга киргизилген. Советтик аскерлердин катышуусунун негизги максаты кырдаалды турукташтырууга жардам берүү болчу. Аскерлер гарнизондордо турушуп, жарандык согушка катышпашы, жергиликтүү калкты коргоп, тамак-аш, күйүүчү май таратышы керек болчу. Бирок бара-бара советтик аскерлер жарандык согушка тартылып, операция узакка созула баштаган. Көптөгөн афгандыктар биздин жоокерлердин мекенин басып алууга келген оккупанттар катары карашкан. Бул согушка ар түрдүү көз караштагы державалар менен мамлекеттер катышкан. Бир жагынан СССР жана социалисттик лагердеги өлкөлөр коммунисттик режимге жардам берсе, расмий Кабулга каршы согушкан оппозициялык күчтөргө АКШнын өнөктөштөрү Кытай, Пакистан жана Батыш Европа менен жакынкы чыгыштагы мамлекеттер тынбай көмөк көрсөтүп турган. АКШ мужахидтерге курал-жарак түрүндө жардам көрсөтүп, Афганистанга аскер кеңешчилерин жөнөтүп турган. 1980-жылы апрелде АКШ $15 миллион бөлгөн.
Расмий маалыматка таянсак, бул согушка советтик 620 000 офицер менен жоокер катышкан. Анын ичинен 14 453-ü каза болгон. Ал эми Кыргызстандан 7 400 жоокер барып, 254-ü курман болгон. 1,5 миңдей жоокер ар түрдүү жаракат алган. 600гө жакыны майып болуп кайткан. 2 кыргызстандык аскерге Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Иран Ислам Республикасы. Иран Түштүк-Батыш Азиядагы ири өлкөлөрдүн бири. Мамлекеттик түзүлүшү Исламдык республика. Борбору Тегеран шаары. Аткаруу бийлиги аятоллага, президентке таандык. Өлкөнүн Иран деген аталышы эң байыркы Ариана, арийлер өлкөсү деген аталыштан келип чыккан. Маанилүү тарыхый окуялары. Иран 19-кылымдын аягында, 20-кылымдын башында империалисттик дөөлөттөрдүн күчкө салуусу менен толук көз карандуу өлкөгө айланган. Анткени АКШ, Англия, Падышалык Россия, Франция жана Германия Иранга тең укуксуз келишимдерди таңуулап, анын ички жана тышкы саясаттарына, экономикалык өнүгүүсүнө кийлишкен. 30-жылдардын экинчи жарымында Иранга Германиянын кирүүсү башталган. Ошондуктан 1941-жылдын августунда Ирандын аймагына советтик жана англиялык аскерлер басып киришкен. Алар өлкөдөн 1946-жылы май айында чыгарылган. Империалисттик дөөлөттөрдүн Иранга карата саясаты Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин күчөгөн. Англия жана АКШ өкмөттөрү Ирандын өкмөтүнө улуттук боштондук кыймылды басууга жардам берип, ошонун шылтоосу менен бир катар аскердик жана экономикалык келишимдерди түзүшкөн. Анын ичинде 1959-жылы Америкалык-Ирандык макулдашуу, ички социалдык экономикалык кыйынчылыктар жана айыл чарбасындагы, өнөр жайындагы, каржы системасындагы кризис калктын нааразычылыгын туудурган. Ушундай шартта өлкөнүн башкаруучу чөйрөсүнө саясаттуу олуттуу өзгөртүүгө туура келген. Мухаммед Реза Пехлеви Ак революция деп аталган социалдык экономикалык реформаларды жүргүзгөн. Реформалар өлкөнүн өнөр жайын, айыл чарба, билим берүү тармагын жана саламаттыкты сактоону өзгөртүүгө, өнүктүрүүгө багытталган. Ирандын жаңыча саясаты өз үзүрүн берген. Айыл жерлериндеги айрым феодалдык өндүрүштүк мамилелер жоюлган. Экономикасынын өсүш темпи артып, улуттук дүң продуктуда айыл чарбасынын үлүшүнө караганда өнөр жайынын үлүшү көбөйгөн. Жаңы экономикалык саясат терс натыйжаларды да берген. Товарлардын, турак жайдын баасы жумушсуздук болуп көрбөгөндөй тез өсүп кеткен. Карапайым калк ого бетер жакырданган. Нефти өнөр жайынын, транспорттун, коммуналдык чарбанын кызматкерлери менен жумушчуларынын жапырт иш таштоолору башталган. Натыйжада 1979-жылы Иранда ислам революциясы башталган. Реза Шах Пехлеви өлкөнү таштап кетүүгө аргасыз болгон. Ошол эле жылы референдум өткөрүлүп, Иран Ислам Республикасы жарыяланган. Аятолла Хамейни Ирандын башкы жетекчиси болуп калган. Жылдын аяк ченинде Ирак менен мамилелер курчуп, 1980-жылы Перс булуңунда үстөмдүк үчүн согуштуу конфликттер жаралат. 1989-жылы тынчтык макулдашууларга кол коюлат. Ошол эле жылы Хамейни өлгөндөн кийин өлкөнүн башына Аятолла Сейит Али Хаменеи келген. Ирандын маданияты жөнүндө айта кетсек, Иран маданияты жакынкы чыгыштагы байыркы маданияттардын бири. Иран элинин көп сандаган элдик майрамдарынын ичинен эң маанилүүсү жана шаңдуусу жаңы жыл Норуз майрамы. Норуз 5 күн бою майрамдалат. Ал февралдын айынын 1-күнүнө же болбосо жазгы күн түн деңгээлүүсүнө 21 мартка туура келет. Норуздун 1-күнүндө ар ким өз үйүндө өз үй бүлөсү менен майрамдайт. Норуздук дасторкон Хафцин деп аталат. Ирандагы тарыхый эстеликтер улуттук энчи катары мамлекеттин коргоосуна алынган. Өлкөдөгү археологиялык жана этнографиялык музейлерде, элдик искусство музейлеринде, ошондой эле Колестан сарайында эң байыркы доордон бери келаткан эң баалуу буюм тайымдар чогултулган. Ирандын коомдук турмушундагы жылыштар жана экономиканын өнүгүшү агартуу, илим, саламаттыкты сактоо жана спорт тармактарында белгилүү прогресске алып келди. Түркия Республикасы. Түркия дүйнө жүзүндөгү аймагы дүйнөнүн 2 бөлүгүнөн Европа менен Азиядан орун алган саналуу өлкөлөрдүн бири. Борбору Анкара. Түркия парламенттик республика, мамлекет башчысы президент. Маанилүү тарыхый окуялары.
Түркия 19-кылымга карата мурдагы күч-кубаттуулугун жоготкон, ал эми 20-кылымдын башталышына карата империалисттик дөөлөттөрдүн жарым колониясына айланып калган. Султандык Түркия Биринчи дүйнөлүк согушка Германия тарабында катышып, жеңилип калгандан кийин Германиянын жарым колониясына айланган. Ал аз келгенси 1920-жылы Антанта дөөлөттөрү Түркияга оор тынчтык келишимин таңуулашкан. Натыйжада түрк эли куралдуу улуттук боштондук күрөшкө чыккан. Түрк элинин 1919-жылда башталган улуттук боштондук күрөшү 1922-жылга чейин созулган. Анын башкы идеологдору жана уюштуруучулары аскер кызматкерлери жана интеллигенция болгон. Аларды аскер башчы Мустафа Кемаль жетектеген. 1923-жылы Лозанна тынчтык келишими боюнча Антанта дөөлөттөрү Түркиянын аймактык бүтүндүгүн жана мамлекеттик көз карандысыздыгын таанууга мажбур болгон. 1923-жылы 29-октябрда Анкарада Замбиректен 101 жолу ок атылган. Жаңы борбор жаңы республиканын жаралышын бүткүл дүйнөгө ушундайча жар салган. Мустафа Кемаль 1934-жылы Ататүрк түрктөрдүн атасы деген ысымды алган. Ошондон кийинки чыгуулардын баары тең анын ысмы менен Кемальчылар деп аталган. 1927-31-35-жылдардагы шайлоолордо ар дайым жеңишке жетип келген Мустафа Кемаль 1938-жылы көз жумганга чейин президенттик кызматты аркалаган. Бийликке келген улуттук буржуазия 20-30-жылдары Түркиянын капиталисттик жол менен үзүрлүү өнүгүүсү үчүн шарт түзүүчү бир катар реформаларды жүргүзгөн. Султандык жана халифтик бийликтер жоюлган. Чиркөө мамлекеттен ажыратылган. Мусулмандык укук заманбап укук системасы менен алмаштырылган. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде Түркия фашисттик өлкөлөр үчүн ыңгайлуулукту түзгөн бейтараптык абалды сактаган. Түркия НАТО жана СЕНТО агрессивдүү аскердик саясий уюмдарына мүчө болуп кирип, түрк жеринде чет өлкөлүк аскер базалары түзүлөт. 60-70-жылдары Түркиянын ички саясатында түрк элинин толук улуттук эгемендүүлүк жана экономикалык өз алдынчалык үчүн, демократиялык укуктарды кеңейтүү жана материалдык жыргалчылыкты жакшыртуу үчүн антиимпериалисттик жана жалпы демократиялык кыймылы күчөгөн. Түрктөрдүн материалдык жана руханий маданиятында, каада-салттарында жана үрп-адаттарында түрк урууларынын, мусулмандардын, жергиликтүү кичи азиялыктардын каада-салттары жана европалык жаңы салттар айкалышып турат. Сабакты бышыктоо үчүн суроолор. 1. Афганистандагы граждандык согушка кимдер катышкан? Бул согушка ар түрдүү көз караштагы державалар менен мамлекеттер катышкан. СССР жана социалисттик лагердеги өлкөлөр коммунисттик режимге жардам берсе, расмий кабулга каршы согушкан оппозициялык күчтөргө АКШнын өнөктөштөрү Кытай, Пакистан жана Батыш Европа менен жакынкы чыгыштагы мамлекеттер тынбай көмөк көрсөтүп турган. 2. Советтик жана англиялык аскерлер Иран аймагына канчанчы жылы басып киришкен жана өлкөдөн качан чыгарылган? 1941-жылдын августунда Ирандын аймагына советтик жана англиялык аскерлер басып кирип, алар өлкөдөн 1946-жылы май айында чыгарылган. 3. Түркиядагы улуттук боштондук күрөш канчанчы жылы башталган? 1919-жылы башталып, 1923-жылга чейин созулган. Үйгө тапшырма. 1. Тапшырма. Даталарды, окуялары менен дал келтиргиле. 2. Тапшырма. Афган согушуна катышкан кыргызстандык аскерлер жөнүндө билип келесиңер. Мустафа Кемаль Ататүрк жөнүндө кыскача эссе жазасыңар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.